Тилекке каршы Майлус шаары дүйнөдөгү эң булганган шаарлардын тизмегине кирет. Бул Борбордук Азиядагы эң ири радиоактивдүү калдыктарды сактоочу жай болуп саналат. Аны менен катар дүйнөдөгү кайсы шаарлар булганч жагынан алдыда. Жер шарындагы эң радиоактивдүү жана кооптуу делген жайларды жакынкы мүнөттөрдө айтып берем. Сиз Чекит медианы көрүп жатасыз. Аты жөнүм Баян Исаева. Аталган жер Советтер Союзунун негизги ядролук полигону болгон. Анда 456 жолу ядролук сыноолор жүргүзүлүп, жер астында 340, ал эми атмосферада 116 жарылуу болгон. Бул райондун жашоочуларына убагында полигондун залакасы тууралуу толук айтылбаганы менен, алардын ден соолугуна тийгизген кесепеттерин тез эле сезишкен. 40 жылдык сыноодон кийин радиоактивдүү булгану тууралуу маалымат коомчулукка белгилүү болуп, 1991-жылы казак бийлиги полигонду жапкан. Бүгүнкү күндө ал 1-2 күндүк тур үчүн гана ачык. Бул жакка келгендер радиоактивдүү чаң бөлүкчөлөрүнө каршы коргоочу костюм жана бет кап кийүүгө милдеттүү. 1940-жылдары Американын арсеналын камсыз кылуу үчүн Хэнфордто плутоний өндүрүлгөн. Бул ишмердүүлүк көп сандагы радиоактивдүү жана химиялык калдыктарды пайда кылган. Бүгүнкү күндө энергетика департаменти жеке подрядчы аркылуу жер астындагы резервуарларда сакталган 56 миллион галлон табигый жана өзөктүк калдыктарды тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Химиялык жана ядролук калдыктарды жок кылууга 110 миллиард доллар сарпталган. Аймакта тазалоо иштери кийинки 50 жылга созулары күтүлүүдө. Бул дүйнөдөгү эң ири жана эң кымбат тазалоо долбоорлорунун бири деп айтылат. 2000-жылдан тарта Майлус суу дүйнөдөгү эң булганган шаарлардын тизмегине кирген. Шаар ичинде жана тегерек четинде 20дан ашуун калдыктарды сактоочу жайлар бар. Жер алдында миңдеген тонна уран калдыктары көмүлгөн. 1946-1968 жылдары Майлус шаарында 10 000 тонна радиоактивдүү уран рудасы иштетилген. Кансыз согуш учурунда ири тоо кен иштери өтө булганган калдыктарды чыгарган. Учурда бул калдыктар менен таштандылардагы радионуклеиддер жана оор металлдар жер үстүндөгү жана анын астындагы сууларга кирип, сууларды жана айыл чарба жерлерин булгап, жергиликтүү коомчулуктун рак оорусуна чалдыгуу коркунучун күчөтөт. 1986 жылы Чернобыль атомдук электр станциясындагы 20 секундага созулган реактор пландуу өчүрүлгөн. Бул көрүнүш электр жабдууларынын текшерилиши сыяктуу көрүнгөнү менен, чынында эң ири кырсыктардын бирине алып келген. Бир нече секундтан кийин электр энергиясынын кескин көтөрүлүшүнүн натыйжасында химиялык жарылуу болуп, атмосферага 520 жакын коркунучтуу радионуклеиддер чыккан. Окуядан кийин болжол менен 600 000 өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери заводдун имаратын тазалоого жардам беришкен. Сактоочу жайлар, дамбалар, сууну учуп калуу системалары жана 4-реакторду толугу менен курчап турган саркофаг курулган. Бүгүнкү күндө Чернобыль атомдук электр станциясынын жанында радиациянын деңгээли коопсуз чектерде экени айтылат. 2011-жылы Японияда эң ири жер титирөөлөрдүн бири катталган. 9 балга жеткен кыйроонун артынан цунами болуп, толкундардын бийиктиги 10 метрден ашкан. Жер титирөө менен цунами жана алардын кесепеттери Япониянын түндүк чыгышында көп сандаган адамдардын өлүмүнө жана кеңири кыйроолоруна алып келген. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча радиолог Томас Джонсондун айтымында, бүгүнкү күндө көптөгөн аймактарда радиация өтө төмөн жана жогорку радиацияга душар болгон аймактарда жашаган чычкандардын канында эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Бирок түндүк батыштагы өрөөн булганган жана дагы эле салыштырмалуу жогорку радиоактивдүүлүккө ээ. Белгилей кетсек, радиациянын деңгээли жогору болгон жерде жер казынасы жана биологиялык ар түрдүүлүк азаят. Айлана чөйрө булганып, адамдын жашоо сапаты төмөндөйт. Мындан тышкары радиация зат алмашуунун бузулушуна, инфекциялык татаалдашууларга, лейкозго жана залалдуу шишиктерге, радиациялык тукумсуздукка, радиациялык катарактага, нурдан күйүүккө жана нур оорусуна алып келиши мүмкүн. 1986 жылы атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин башкы конференциясы өтүп, анда ядролук же радиологиялык өзгөчө кырдаалда жардам көрсөтүү жөнүндө конвенция кабыл алынган. Аталган конвенцияны Кыргызстандын жогорку кеңеши 1995 жылы ратификациялаган. Документке кол койгон мамлекеттер ядролук аварияларды алдын алууга жана авариянын кесепеттерин минималдаштырууга багытталган комплекстүү чараларды көрүүсү керек.